Уйкунун маанилүүлүгү жөнүндө баардыгыңар эле уксаңар керек. Албетте мааниси өтө чоң. Күн ичинде алынган информациялар дал ошол уктап жаткан кезде мээде иретке келтирилип, эң пайдалуу өзүңөргө маанилүүлөрүн сактайт. Кереги жоктору өчүрүлүп турат. Андан сырткары негизи эле адамды перезагрузка кылып турат. Телефонуңарды өчүрүп күйгүзгөндөн кийин жакшы иштеп калат го, ошол сыяктуу эле. Бирок кээ бир учурда уктаганы жатканда кандайдыр бир себептер менен уйку такыр келбейт. Ар кайсын ойлонобуз, кайсы бир окуяларга тынчсызданабыз, анан айла жок телефон чукулоого өтөбүз. Же жарык тоскоол болот. Анан эртеси шалдырап кечки уйку келип, уйкунун жетишсиздигинен улам жакшы ойлоно албай, окуудан жок же жумуштан жок болуп калат. Бир күнүбүз маанисиз өтүп кетти десек болот. Бул видеодо кантип тез уктап калыш керек, ошол тууралуу болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен стресс. Эгер кыскача айтсак, стресс учурунда уктай албайсыңар. Эгер адамдын денесинде стресс гормондору, адреналин, дофамин, норадреналин дегендер жогору болсо, уйку такыр эле келбейт. Ошондуктан биринчи ирет психиканы калыбына келтириш керек. Муну уктоого чейин 1-2 саат калганда баштасаңыз болот. Бул ар кандай ужас кинолорду, телефондон жийиркенүүнү чакырган видеолорду, бирөөнү кесип сойгон кинолорду көрүүнү токтотуу. Булардын бардыгы стресс гормондорун чакырат жана кечки убакта негативдүү эмес, жакшы окуяларды эстөө жана үй бүлөдө жакшы окуяларды талкуулоо. Телефонду колдонууну уктоого 1-2 саат калганда колдонууну токтотуу. Анын ордуна эшикке чыгып, таза абада басып келгиле. Медитация менен алек болгула. Намаз окугула, китап окугула жана ушундай жагымдуу нерселер менен алек болгула. Спорт. Бул жакта көп учурда кайчылаш пикир жаралат. Жана илимий жактан дагы ушундай. Мисалы, кээ бир адамдар бар, кечинде спорт менен машыгып келип, көп убакытка чейин өзүн сергек сезип, түн ортосуна чейин уктай албагандар. Ал эми кээ бирөөлөр бар, чуркап же машыгып келгенден кийин оозун ачып эстей берет, көздөрү кыпкызыл, уйкусу келип, дароо төшөккө кеткендер дагы бар. Бирок көбүнчө учурларда эгер сиз кеч уктасаңыз, спорттун пайдасы тиет. Эрте чарчап уйкуга тез кетесиз. Албетте, эгер сиздин жумушта физикалык нагрузка жок болсо, спорт менен алектенүү жакшы чечим. Ал эми кимдин жумушу физикалык нагрузкалар менен байланыштуу болсо, алар уйкуга тез кетет. Муну баарыңыздар жакшы билесиз. Эгер кечинде машыгып келип уйкуңар келбесе, кечинде эмес, эртең менен машыгыңыз. Эксперимент жасап, ыңгайлуу графигиңизди таап алыңыз. Спортту кандайдыр бир оор жумуш катары кабыл албаш керек. Муну өзүңүзгө кам көрүү, өзүңүздүн келечегиңизге инвестиция катары көрүңүз. Менин бир досум бар, спорт менен алектен десе эле, аны кандайдыр бир кыйноо катары сезе берет. Аны бир сүргүнгө айдап аткансып. Муну ден соолугуңузга кам көрүү катары кабыл алыңыз жана уйкуңуз дагы сапаттуу болот. Аба. Бөлмөдөгү абанын температурасы дагы тез уктап калууга жана уйкунун сапатына таасирин тийгизет. Уктоонун алдында бөлмөнү желдетип коюңуз. Желдетүү учурунда бөлмөдөгү абанын температурасы ылдыйлайт жана дененики дагы. Мындай учур тез уйкуга кеткенге жардам берет. Уйкуну изилдеген дүйнөлүк бирикме бар экен, алардын айтымында уктоого эң идеалдуу абанын температурасы бул 16-18 градус экенин айтышат. Ар кандай кошулмалар жана дарылар. Мелатонинден баштайлы. Мелатонин бул уйку гормону. Бул ар бир адамда бар, муну суюктук же таблетка менен сатат. Муну колдонуу менен сиз уйку келүүнү тездетип, ошондой эле уйкунун сапатын жакшырта аласыз. 3-5 мг жетиштүү. Ашыкча жана көп убакыт колдонуу репродуктивдик системага зыян. Карвалол. Кооптуу жагы көп колдонуу көз карандылыкка алып келет. Бул кошулма сиз абдан стресс болуп, такыр эле уктай албай жатканда пайдалуу. Карвалол түздөн-түз стрессти басат жана тез уктооңорду камсыздайт. Мелатонинге караганда күчтүү, психикаңар дагы нуктан чыгып кеткенде абдан жакшы жардам берет.
Бул кошулманы колдонууда канчалык күн алыс колдонсоңуз ошончо жакшы. Ал эми тез-тезден колдонуу көз карандылыкка алып келип, күнүгө колдонуп турбасаңыз тура албай каласыз. Дозасы жумасына 1-2 жолу колдонуу уктоонун алдында 30-40 тамчы жетиштүү болот. Эскерте кетели, уктай албай жаткандарга гана сунушталат. Алимемазин. Бул кошулма дофаминге кеткен D2 рецепторлорун токтотуп салат. Ал эми дофамин бул мотивация, азарт, ар кандай ойлор. Ошон үчүн уктоонун алдында ар кандай ойлорду ойлонуп, уктай албай жатсаңар, абдан жакшы жардам берет. Башкача айтканда, ар кайсыны ойлонуп, уктай албай жатсаңар, алимемазин ар кайсыны ойлонбогонго жардам берет. Көңүлүңөрдү бир аз түшүрүп, жана мээнин иштешин жайлантып салат. Жана муну боюнда бар же бала эмизип жаткандарга таптакыр тыюу салынат. Дозасы жумасына 1 же 2 жолу 2 мг 10 мг чейин. Доксималин любой кишини уктатат. Дозировкасы уктоого 20 минутта калганда 7 мг 16 мг чейин колдонуу. Бул эми таптакыр эле уктай албагандар үчүн. Биринчи эффектини 5 минуттадан кийин сезе алат. Күчтүү таасир берет. Жогоруда айтылган кошулмалардай эле тез-тезден колдонуу зыян. Бул препаратты колдонгондон кийин сиз жаныңызда арстан кыйкырып жатса дагы ойгонууңуз кыйын болот. Эгер дарыгер уйкусуздуктан сизге жогорудагы дары кошулмаларды жазып берсе, бир гана дарыгердин кеңешин угуңуз. Мындан күчтүү кошулмалар деле бар, бирок алар кичине кооптуураак болуп кетет, ошон үчүн тез уктатчу дарылардан жогоруда айтылгандар менен эле чектелебиз. Эми жыйынтык. Уйку жакшы болуш үчүн, эртеси күнү сергек жүрүш үчүн биринчи ирет психикаңардын бир калыпта болуусу зарыл. Аны кантип кылыш керек? Уктоонун алдында жай музыкаларды угуу, медитация, китеп окуу, спорт, тандоону өзүңүз жасайсыз. Бөлмөдөгү аба дагы роль ойнойт. Уктоо алдында бөлмөнү желдетип коюңуз. Уйку тез жана сапаттуу, бөлмө 14-16 градуста болгон кез идеалдуу болот. Жана такыр эле уйку качып калды десеңиз, кошулмалардан колдонуңуз. Мурун кошулмаларды колдонуп көрбөсөңүз, мелатонинге токтоңуз. Бул эң эле коопсуз ушул. Бардык спорт азыктарын саткан дүкөндөрдө сатылат. Калган кошулмалар уйкудан чоң проблемалар болгон учурда гана. Карвалол катуу стресс болгон учурда, алимемазин өзүңөр менен өзүңөр тынбай сүйлөшө бергенде, ар кандай фантазия, ойлордон арылыш үчүн. Доксималин эң оор учурларда гана. Мына ошондой достор, информация пайдалуу болду деп эсептейбиз. Комментарийге сиз уктай албай жатканда эмне кыласыңар, ошол жөнүндө жазып коюңуз. Кийинки видеолордон жолукканча сак саламатта туруңуз.